башында баштаганда биз бекер иштегенбиз ушундай сүрөттөрдү. Анткени бизде материал жок, эч ким көрүп заказ бере албайт да. Бекер иштеп, тартып берип, андан кийин 2.000 сом болсо да макул деп, жол киргизүү үчүн иштеп, бизде ушу пландап жатып элек. Акжол Мактовдун сүрөтүн этажканын бетине тартсак депчи. Азыр компьютерден проектисин коюп көрүп, эми сүрөтүн коюп көрүп жасап атабыз да. Аны башка бир спонсорлорго барып сунуштап көрөлүп атабыз. Болуп кетсе тартабыз, буюрса. Могул сыяктуу атактуулардын сүрөтүн тарткан жагат. Кызыктуу да. Мага эмес, башкаларга да кызык болот да булча. Ошонусу менен. Башка сүрөттөрдөн айырмасы бул атактуу жагынан ошонусу менен айырмаланат. Анан бир кирпичтин фактуралар турбайбы? Ошодон сүрөт чыгарган, бул да өзүнчө бир эмгек да, эмгектен алып калат. 20 000 болмок бул сүрөтчү. Бул жерде менин досум иштейт, ошол чакырган. Ошонун досума деп мен жерге чыста жардам болсун деп тартып берген. Краскалар бар бунун стенанын өзүнүнчү. Андан кийин жумшак, острый кылып, клиенттерге жаба турган кылып иштеш керек да. Кагаз черновик сыяктуу да. Аны өзүң каалагандай иштейсиң. Мисалы, общий могул кызыл турбайбы? Ушу кызылды полный берип туруп, анан детально айтып баштайбыз да. Чоңдон майдага карап иштелет да. Азыр көбүнчөсү кафе ачып, башка нерселер менен ачканда кантип коздойбуз дегенде биз жардамга келебиз деп коеюн да. Заказ чыкса ар кандай иштер көчөдө деле, ичкериге деле эч айырмасы жок. Былтыр Москвага барып иштеп келгем. Ошондо 2 чайхана бүтүргөндө ошол болгон. 200 миңге жакын болгон да. 200 миң рубльбе жагында? 200 миң рубль. Заказчиктердин баары ыраазы болот. Анан суктанат. Ошо ыраазы болгондон биринчиси экинчисине айтат, же болбосо соц тармактарга чыгарат. Ошонун заказ бергендер көп болот. Мисалы, мондай болсо деп ойлосо, анын оюндагысынан жакшыраак кылып берүүгө аракет кылабыз да. Өздөрү бул жерге бир спортсмен сүрөтү болсо десе, биз карап көрүп, кайсы жакшы болот, ошону ырла кетебиз. Анан жакса ошону тартып беребиз, жакшы сүрөттөрүнөн карап. Ар кандай өзүнүн эмне акса ошого байланыштуу кылып бизден идея сурашат да. Анан биз колдон келишинче жакшы кылып бергенге аракет кылып, кыйынчылыктар эскиз табуу кыйын болот да ошол эле. Кандай кылсам деп бизден сураганда ошого эскиз табып вариант таап берген кыйын болот да. Мен сүрөт жакшынакай окшоштсам, анан бизде иштеген балдар да бир жерин билдеме ошом деп общий бузуп таштаган учурлар болот. Ал учурда сабырдуулук менен кайра оңдоп чыгабыз. Негизи бала кезден баштап, эс арткандан баштап тартам. Окуганым мектепте окуганда кружокторго катышымын. Андан кийин Тургунбай Садыков атындагы колледжде 3 жыл аяктадык. Аяктагандан бери 2 жылда иштеп атабыз ушул кесип боюнча.